күйгүзсөм эле жылан жатып туруп чочуган бойдон чыктым тияк. Ал жерге кичинекей баланы көмдүк. Үн чыкты да мындай. Бул кандай апа эле десем, бул чоң апабыз колунан тесме түшчү эмес дейт. Абортто иштеген аял киши болот го. Мунун өзүнө ошону муундап туруп анан койгула дедим да. Эми ким кылат муну десе, балдары кылсын дептир да. Ушу туугандар башка динге кирип кеткендер дагы жер кабыл албайт аларды. Ушу башынан баштап каскандан аягына чейин катуу болуп калат да. Эркек кишини киндикке чейин, аял кишини төшкө чейин да анан. Кепиндеп эле коюп коелу десе, коюп койсо бир аз Куран окутуп баскандан эле жерден чаң чыкканда менен өтүп кетсе, түшкө чейин коюш керек деп калат да. 5-6 саат ичинде. Анан ошондо имам айтты, эми азабы катуу болот деди да. Бул жер тынчтык мекени, өткөндөрдүн изи калган ыйыкчай. Мүрзө өзүнө көптөгөн сырларды жана эскерүүлөрдү сактап турат. Көпчүлүк уккан, бирок толук биле бербеген окуялар тууралуу жай казуучулар менен кенен маек кылдык. Assalamu алейкум, урматтуу Жылдыз Тайымдын көрөрмандары жана жалпы Жылдыз Тайым командасына. Биз ошо окуялар боюнча жылан чыккан күндөр болду. Супер акция! Одон супер хит! 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Баягы декабрь айында как раз 2025-те ызы болуп интернетке тарап кеткен видео жөнүндө айтып берип кетсек. Ал видеону деген негизи жылан чыккан үчүн. Бирок ал деген маркумга тиешелүү эмес го деп ойлоп калдык да. Анткени экинчи мүрзөнү казганда ал жерден жакшы эле чыкты да. Бул деген бир 4-5 жыл мурун ошол жер казылыптыр. Как раз сураштырып көрүп эметсек. Анан ал жерден дагы жылан уюгу чыгыптыр да. Биз ошол эле жерге кайра эле попал болуп калыптыр да. Анан ошого баягы ошол күнү өтүп кеткен маркумдун аты жөнүнө эчтеке айтылган эмес. Бирок ошентсе дагы баягы бизге дагы эмелер баягы туугандарына жаман тийип калган эмелерди угуп калдык да. Ошо кечирим сурап кетели. Ушу жай казган балдардын атынан кечирим сурап кетебиз. Биз деген ал видеону силерди уят кылыш эмес, мындай дос балдарыбызга негизи жибергенбиз да группагачы. Баягы ушундай чыкты деп, анан ал видео эртеси күнү интернетке тарап кетиптир. Анан биз чалып удалить эткиле, тигинткиле десек, уже бул кеч болуп калды деп ушундай эмелер чыгып кетти да. Анан ошого кечирим сурап, ал деген адам үчүн, адамдын немесине эмес экен да негизи. Негизи мындай дин боюнча, молдолор айткан боюнча кабырдын жыланы башкача болот экен. 30 күндүк жол узундугу деп коркунучтуу экен да албапчы. Бул жыландар негизи бул эле дүйнөнүн бияктын эле жыландары да болот экен да негизи. Жер астында жашайт да жыландарчы. Анан биз дагы аябай сарсан болдук да. Ошол жыландар элдер көрүп, кичинекей балдар көрүп, баягы чочуп, биздин айыбыздан баягы ар кандай эмелер болуп кетпесин деп ошону туура түшүндүрүп көрүүнү чечтик. Негизи айтып калбадыңыздарбы, дал ушул жайды казып жатканда жылан чыгып калган деп. Анан ал видеону биз досторубузга жөн гана мисалы видеого тартып жөнөтүп койгон элек дедиңиз да. Анан өзүңүздөр казып жатканда чыкты ал жылан? Өзүбүз казып атканда чыкты. Эң биринчи реакцияңыздар кандай болду? Мисалы коркуу болсо керек, сөзсүз түрдө. Эң биринчи реакция ошо биринчи комната кадимкидей эле 2 комната болуп казылат да. Казанак кыргызча деп коет. Ошондой кылып казып, уже экинчи комнатасын казып атсак, ар жактан бир эме чыкты. Чоң тешик чыкты да. Эмне тешик болду экен деп эле уже күрөк менен мындай тартып тазалап атканбыз да. Анан эле мен ойлонуп кетип эле, как раз биякта бир байка болчу. Фонарик берсеңер байка деп эле фонарикти алып эле мен ичине кирип күйгүзсөм эле жылан жатып туруп чочуган бойдон чыктым. Тиякта баарыбыз эле атып чыктык. Тилер да карашып, анан ошо менен эмне кылабыз болуп эле тиякта имамдарга чалып тиги бу эми сураштырып эметсек, баягы кайра эле жаңысын казмай болуп ошондой болуп чечилип, жаңыдан баштап тигини кайра көмүп салдык да. Дал ошол жылан менен биргеликте көмдүңүздөр? Жылан менен биргеликте көмүп салдык кайра.
негизи ушундай окуялар көп эле кездешеби? Дал ушундай жылан чыгып калган учурлар же болбосо мисалы эл оозунда көп эле айтылып калат го. Дал ушул маркумду жер кабыл албай койгон учурлар да болот депчи. Анткени жай казылып жатканда жер таштак болуп калат же болбосо катуу болуп калат деп кар кандай учурларды айтып калышат. Жана ошо видеодо дагы айтып кетпедикпи тиги? Бул биринчи жолу эмес депчи. Негизи буга чейин дагы чыккан да. 2019-жылдары ушак тараптан казып атып. Ал башкача болгон да. Ал действительно. Ошол окуя. Анда деген казып атканбыз. Биринчи комнатасын казып, экинчисине кирип уже казанагын казып атсак, бир жылан атып чыкты. Аны мен уже чочуп, анда еще жашыраак болчумун да. Чочуп кетип эле, ох деп эле мен болду казбайм дедим балдаргачы. Анан арабызда бир байкебиз бар болчу, ал кичине мындай жылан пландан коркпогон байке болчу да, действительно. Ал күрөккө илип эле алып чыгып чакага салып бетин доска менен жаап койду. Анан дальше казып аттык, анан тамак алып келип калышты тиги жайдын ээлеричи. Барып тамак ичип, кайра келсек дагы жылан чыгып калыптыр. Чоңураак экен да кичине. Анан кайра ал жыланды алып тиги чакага салды. Мен уже четте карап тургам да. Анан салып дагы бир аз кыймылдашты балдар. Анан кайра намаздын убактысы болуп калып, намаз окуп келсек, кайра жылан чыгып калыптыр. Ал уже чоңураак жылан экен да. Уже куйруктары мындай гадюкага окшош экен да негизи. Башы да жалпайып, куйруктары чырылдап уже күрөктөргө секирип баштады. Анан жана байкенин деле уже духу түштү да, мен да казбайм деди. Как раз ушундай. Тиякта имамга чалып эле ушундай окуя болуп атат. Биринчи жылан эмес десек, имамдар өзлөрү келип, аркы берик болуп, эмне кылабыз болуп эле. Анан кайра эле казанагын көмдүк дагы. Ошонун четтерине мөшөктөрү тизип, кишини жаткызып, үстүнө доскаларды коюп, көмүп салдык да. Дал ушул жылан Ошондо дагы бир таң калыштуу эме болду да. Имам анан мусулмандарда негизи жаназада көп киши келет да, бир жагы эле бир 20-30 киши келет да. Тияктан имам анан тиги жайдын ээси, анан водитель спринтер менен үчөө келишти да. Анан ошол жер таң калыштуу болду. Эми ал жерден деле бул эмне киши эле, кандай киши деп сурагандан деле эмететкенбиз. Ошо менен эле көмдүк дагы, ошо менен бүтүп кетти да. Бул экинчи окуя, бул уже башкачараак болду да, бул адамдан эмес. Анан бул деген мурун казылыптыр биринчиден. Мурун казылып жылан чыгыптыр. Анан биз кайра эле ошол жерге туш болуп калыптырбыз да, как раз көмүп атканда мындай бир аз издерин байкап калыптырбыз да. Байкап калдык да, тиги экскаватордун издерин. Ал жерден походу ошол эле уюкка биз кайра попал болуп калдык да. Бирок эми ким билет, ар ким ар кандай айтат, может ал жерде алтын бар деп коет, ким билет, Кудай билчү. Ал жерге кичинекей баланы көмдүк. Бир аз эле казылып, как раз чарчап калган 4 айлык баланы. Негизинен жай казып иштегендериңиздерге 10 жылдан ашуун болуптур, 10 жылдан ашты. Анан жай казуунун мисалы өзгөчө шарттары барбы? Кандай болуп казылат? Бирден бизди көрүп жаткан көрөрмандар дал ушуну мисалы билбегендер боло турган болсо. Кандай эрежелери бар өзгөчө? Эми шарттарын айтканда, биякта эми мисалы ойлоно турган иш эмес да. Бул биздин мусулманчылык вазыйпабыз да. Адам баласына качан ажал келгенде тез көмгүлө дейт го, денеси мыздай электе депчи. Ошондо эми бул баары эле эми Кудай Тааламдын каалоосу менен да. Адам жакшы иштерди кылып, жакшы сооп, кызматтарды кылып, элге жакшылыктарын, кызматын тийгизсе, ошого жараша жайын берет да. Кээ бирөөнүкү шар бүтүп калат, кээ бирөөнүкү жамгыр чачын болуп, кар да жаап, ушундай шамал болуп ушинтип турат да. Жер да кээ бирөөнүкү жумшак болуп, кээ бирөөнүкү катуу болот. Ушу башынан баштап каскандан аягына чейин катуу болуп калат да. Бул адамдын мүнөзүнөн көз карандыбы? Кээ бир учурда. Биз айтып койсок болобу? Бизде кээде ушундай окуялар болот. Ошол эле жерден казабыз, 2 саатта казып коебуз. Жумшак болуп аябай батып кетип. Кээде 2 күн казабыз. Бир жолу ушундай окуя болду, как раз. Ага чейин бирөөнү көмгөнбүз, мындай жакшы эле болгон да. Бата эле казып алганбыз. Анан бирөөнүкүн ошо 2 күн казып, ошол эле жерден таң калып, катуу суу куюп аттык, жумшартып. Анан как раз бирөө келип туруп,
ээсинен бирөө келип байкем аябай катуу киши болду деп атпайбы. Анан ошондо биз ойлоп койдук, балким адамдан дагы болобу деп, бирок баары Алла билчү кандай жаман күмөн кылбайбыз. Ушундай окуялар болуп калат кээде. Ооба, адам баласы жашай берген сайын айтат го, сөзсүз түрдө күнөө кылбай койгон адам болбойт депчи. Анан ушул татта сурамам келип турат, мисалы сиздер айтып калбадыңыздар, бул чүрпөнү дагы чүрпөнү көмгөн убактарыбыз да болгон депчи. Анан мисалы кичинекей жаш бала менен улуу адамдыкын мисалы айырмачылыктар болсо керек сөзсүз. Жаш баланыкы бат эле казылып калабы? Жаш баланыкы албетте Күнөөсүз кичинекей баланыкы. бат эле казылып калат. Терең эмес, кичинекей объем кичинекей болот. Бат эле казылып калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи жаш баланыкын мындай өзүнчө мындай жерди элетпейчи, чоң атасынын же жакын туугандарын жанына эле мындай коюп койсо болот аныкычы. Кичине эле казылат да. Негизи эми күнөөсү жок бала да эми жаш баланычы. Ошо жакын туугандарын мындай күмбөзүнүн жанына койсо болот да, чекесине. Бизде деген эми азыр жер тартылыш болуп атпайбы? Эми ошол себептүү келет дагы баягы өз каалоосу менен кылып, бир чоң жерди, чоң кишини кое турган, маркумду кое турган жерге бир кичинекей баланы коюп коет да. Эми жаш баланыкы эми эмес да. Ошондой окуялар негизи мурун көп болчу. Анан биз азыр негизи официально азыр ушу эмгек клубста ушул территорияны карап, кээ бирлер өзүбүз казабыз дегендерге деле мен келип месталарын көрсөтүп берем. Азыр уже по порядку келип атат да, полный жакын. Кээ бирде ушундай окуялар болуп калат, мындай 2 киши бата турган жерге 1 кишини мындай алыстатып өзүлөрү баштап ишет, анан уже айла жок болуп калат да. Ошолорго айтарыбыз жерди ысырап кылбай. Азыр жер аз болуп атпайбы жылдан жылга. Буюрса Жер тартылыш. жер кенен, жаңы жер берилди. Бирок ошентсе да көбүрөөк адам батырыш үчүн биз бияктын порядогун карап, эмесин карап атабыз. Көбүрөөк киши батсын деп жакын коюп. Бул жакта бесплатный жер. Вообще акча алынбайт, документация, справка о смерти, анан ксерокопия паспорта маркумдуку, анан койгон кишиники, анан заявление. Ошону эле эметип коет, анан калганы бесплатный жер. Эчтеке акча алынбайт, акы. Бесплатно келип көрсөтүп берип коебуз биякта. Анан баягы казган балдар керек деген жагында, анан балдар менен өз алдынча макулдашып алышат да, келишип. Мынча берейин, балдар жок болуп атат дегендер. Эмгек акысы дегендей. Эмгек акысын. Көңүлүнөн чыкканын берет. Кээде болот, бекер эле казып калган учурлар болот. Мындай байкуштар көчөдө калган. Кыйналгандаргачы, колунда жокторго бекер эле касып берип коебуз. Биз деле башка жумуштар менен алектенебиз, бирок биякта эле күнүгө эле боло бербейт да. Баягы мындай жерде эле болбой эле койсун да, тиленбейбиз. Бирок ушундай учур болуп калганда келип, баягы мусулманчылык парызды аткарып, бир четте өлүмдү дагы эстетет. Ошо духовный жактан да жакшы эметип. Анан өлүм негизинен айттырбай келет дейт эмеспи? Ажал. Ким кайсы убакта өлөрүн эч ким билбейт, мисалы ар кандай маалда казбаган учурларыңыздар болобу? Бир гана күндүз казбайсыздар да, Ооба. Мисалы бул азыр коюлган маркумду эртең саат 2ге деди да. Анан биз кече түндө эле келип уже полный биякта инструменттерибиз, керектүү оокаттарыбыз бүт эле бар негизи, Кудайга шүгүр. Анан любой маалда баштай беребиз. Келип. Генератор, отбойникке чейин бар. Азыр мисалы жазгы маал жер жумшак кичине. Жаан каардан кийин. Жайкы маал жер аябай катуу болот. Ошол маалдарда генератор, отбойниктер менен казабыз да. Мисалы кичине казып калган учурда, дал ушул көрүстөндөрдөн мисалы корккон учурлар болобу? Эмнеге дегенде, мисалы биз бала кезибизде мисалы ушинтип тарбия берсе керек, өзүң жалгыз дал ушул көрүстөндүн жанынан өтпө деген сыяктуу, көзгө ар кандай нерселер көрүнөт деген бир. Бирок ал жаңы мындай мисалы көр казып көрбөгөндөр, мындай көрүүгө көп барбаган кишилерге мындай коркунучтуу сезилет. Бирок наоборот, тирүү кишилерден коркуш керек деп коет го. Бияка келип биринчи очередь Куран окуйбуз. Куран окуп, соопторун багыштап, Алладан жеңилдик сурап, анан бисмилла менен баштайбыз. Эч кандай коркунуч жок.
Буга чейин бириңиздерде дагы андай окуя кездешкен жокпу? Дал ушул мүрзөйдөн коркуу же болбосо көзүңүздөр баргандай нерселер көрдүңүзбү? Жок. Андай жок. Жок, көрүнгөн жок андай. Жаңы келген балдар коруп калышат кээде. Жаңылар коркушу мүмкүн да, кечинде келгенде. Бир 2-3 жолу казгандан кийин уже көнүп кетишет да баары. Эми ушул көр каскан варианттары көп эле. Ар кайсы областтарда ар кандай казат экен да. Анан бизде Ысык Ата районунун 7 айылда казан аяк кылып казат экен. Анан бизде ошол эркек кишини киндикке чейин, аял кишини төшкө чейин да. Анан ошо мындай касып кетип, анан боз үйдө кылып мындай оёбуз да бизде ошону. Боз үйдө кылып оюп, анан мындайдан оюп кетип, анан эки адамдан бир адам кирип оюп кетип, анан эки адам биянан адам жаткандай кылып ошону кенейтип кеткенбиз да. Анан бияктын варианты мындайынан кетет экенбиз. Эми Аллах субхана таала ар кимдикин ар кандай ошо кабырын кенейтип берем деп атпайбы. Анан мусульманский да ошо биздики да биз жакта жок, бирок биякта бар экен да мусульманский. Кылды касып туруп эле анан капталга берип коет экен. Ошо анан азыр ошо биз жакын көргөн адамыбызды узаттык. Бир чети ошо байкебиз болчу, бир чети бир тууганыбыз болчу. Жаткан жери жайлуу болсун. Эми Куранды туугандары, балдары окуп турса болот. Анан шарияттан негизи мурункудан калган 3-лүк, 7-лик дегенди тыйбадыбы муфтийибиз. Анан 40-лык деп, бирок жылдык бар да, аш деп. Анан ошолорду үйүнөн Куран окуп, дуба кылып, анан жылкы союп, анан мал союп, көп ысырап келиширикти кереги жок да ошо. Ошо жетишинче эле мал союп, туугандарын чакырып, кошуналарын чакырып, Куран тилеп, дуба кылып, Курандан башка айла жок ошо. Кээ бирки адамдар эт жеш үчүн да келет да. Ошо анан ошо байкебиздин жаткан жери жайлуу болсун. Мурун 3 күн кармачы негизи. Мурунку салттарда. Азыр ошо кечинде каза болсо эртеси коюп, же бүгүн каза болсо кечинде коюп, ошондой болуп калды да бизде. Бир чети туура деп ойлойм ошону. Эми маркумдун жакын туугандары баягы адам баласы өзү мындай каалоосу менен багыштап Куранды окуса ошончолук жакшыраак болот да маркумгачы. Жеңилдик болот. Акыркы адам 40 кадам аттангандан кийин анан барып сурак алынат деп атпайбы. Эми баягы эң негизгиси эле жамгыр менен жерге көрөт, дуба менен элге көрөт деп негизи эле дуба багыштап, ал үчүн 2 рекет намаз окуп багыштап койсо ошо маркумга жеңилдик болот да. Ошолор өтө көп пайдасы тиет да. Эми адам кайсы бир өзүнүн ички эмеси менен, каалоосу менен Куран багыштап окуйм десе окуй берет. Ал берде эмеси жок да. Болду жетет деп адам бири-бирин ээрчитип кете бербейт да, кала берет. Өзүнүн каалоосу менен окуй берет да. Эми илим жагынан канчалык деңгээли бар да. Ошо мен көбүрөөк Куран окуйм десе, бир китеп Куранды деле багыштап окуп койсо болот да. Анан негизинен көп жылдан бери бул жакта жайгазып иштейт экенсиздер. Бул жактын ар бирин билсеңиздер керек экенсиздер. Анан кээ бир учурларда мисалы кээ бир мүрзөлөргө дал ушул маркум коюлуп кеткенден кийин таптакыр Куран түшүрүлбөй, жакындары келип эскерилбей калган бир учурлар болобу, же болбосо дал ушундай эстеликтери коюлбай калган учурлар, умутта калып калган маркумдар болобу? Эми ал келбей калса эле унутуп калды деп ойлобойбуз. Негизи Куранды деген обязательно келип эмес, үйдөн деле окуп койсо болот экен да. Үйдөн окуп, ким шартка жараша да. Кээ бирлери бар 3 күн эртең менен келип окушат. Мондай эстеликтерди азыр
мурун аябай коюшчу, азыр болсо акыркы күндөрү баягы дин жагы аябай өнүгүп, негизи бунун пайдасы жок дейт. Эстелик могу темирлердинчи. Азыр көбүнчөлөр бак тигип, анан мындай эле белгилерди коюп коелу да. Чубак ажынын эле мүрзөсүндө баарыбызга эме болуп кетти да, үлгү болупчу. Темир коюлбай эле эл баягы уже эмеси, аң сезими өсүп уже эметип калды да. Биз 2 жыл мурун бир чоң апаны койдук. Мындай бир жайы өзү даяр болуп калган сыяктуу да, мындай кум менен толтуруп койгондой да. Анан абала жабала келип, небере чөбөрөлөрү, балдары келип жардамдашып биз да кол тийгизип калайлы деп. Анан мен аякта баягы эме болдум да, көз көрсөтүпчү. Бизге башын эле баштап бергиле деп айтты тиги балдары, неберелери. Анан мага ошол азыр балдардын колу тийбей атат, бош эмес экен деп бирөөлөр чалып, ошо апаныкын касып, ошо срочно кое калыш керек болуп калды деп чалып айтып калышты. Анан ошондо мен келип эмесин көрсөтүп бердим, жайынчы, кандай башташ керек. Эми баягы жаңы келген адамдар ушинтип баягы карап туруп калат экен да, баягы сүрдөнүпчү. Анан баягы биз касып эле жүрөбүз 10 жылдан бери. Анан баштап берсек эле чакалап эле биз негизи күрөктөп касчу элек, мында болсо чакалап эле сузуп эле берип аттым да. Анан ошо маркумдун ээлеринен, балдарынан сурадым мен. Бул кандай апа эле десем, бул чоң апабыз колунан тесме түшчү эмес дейт. Зикир менен жүрүшкөн да. Ошондой бир кызыктуулар болду да. Ошондон кийин эми баягы Кудай таалам көзгө көрсөтүп коет экен да. Жайы дагы таптайыр да. Бат эле бүттүк. Ошондой учурлар болуп калат. Бир Буденовка деген айылдан ушинтип каза айылдап атканда, эми жер ар кандай болот да, кээ бир жер түз болот, кээ бир жер дөң болот. Анан баягы ошондо биз жаңы касып жүргөн убактар болчу. Анан негизи касканда жердин үстүңкү катмарынан эмес, астыңкы катмарынан касыш керек болчу да. Мен жаңы ошондо касып баштагам. Тиги жанымдагы Асан деген бала, ал жок, мындай эле капталдап эле алып коебуз деп, тиги жердин үстүңкү катмарынан алып коюп атпайбы. Жазкы жамгырдан кийин болчу да. Жердин баягы сиңип, нымдашып турган кез болчу да. Жазында жамгыр жаап. Анан мен ичине кире калып, мен азыр ичин оё калайын деп ичине кире калып, анан да жакшы баягы мусулманча казып атканбыз да, баягы капталга эле. Анан астына оё атып эле анан бир мындай бир үн чыкты да, мындай. Мындай жерде мындай көзгө да бир ушундай сезилет экен, мындай акырын келаткандай болупчу. Анан мен да жакшы башымды мындай чыгарып калдым. Ошон төшүмөн басып калды да мындай. Эми ошондо өпкөнү кысканда, ошондо бул аба канчалык адам баласына зарыл экенин ошондо көрсөттү да. Тиги Асан деген бала көп кыймылдаба деди. Азыр кыймылдасаң баягы ошончо топурак вес басып турган, омурткаларың жылышып кетет деди да. Мен баягы чыгып башымды чыгарып калайын дедим да, бир аба дем алып калайын депчи. Ошондо жер момундай үстүмө келип мындай басканда төшүмөн, ошондо аба канчалык зарыл экенин ошондо сездим да. Анан кыймылдаба деди, анан кийин акырындан анан чыгып көрсө үстүңкү катмарын жугаалып ийиптирбиз да. Анан кээде эми касып атканда баары бир жайдын сүрү бар да. Мындай жумшак болуп казылып, акырын урай берсе, анан ойлойт экенсиң, анан дагы басып калса, ал жерин басып калса чыкпай каласың да. Бирөөнүн жайын казам деп атып, өзүңүн жайың казылып калат да мындайча айтканда. Ошондой коркунучтуулар болот ошондой. Баары бир ойлоносуң да, ичин касып аткандачы. Эми бул баягы адамдын акыркы сапары дегенде жайы да булчу. Эми биз баягы өзүбүзгө ишенип алып эле, өзүбүздүн күч кубатыбызга, акылыбызга ишенип алып эле, мен азыр кыйратам, сойлотам деген бул өтө мактаныч болуп кетет да. Бул негизи акыркы сапар деп коет. Эми ар бир адам кетип атканда акыркы үйү, анан кийин баягы коркосуң да, сүрдөнөсүң баягы. Кээде ойлоп кетем, баягы мен касып бүтө калып эле анан жанымда шеригим да кире калса депчи. Эми мага ошондой сезилип атат же башка шериктериме да ошондой сезилеби деп ойлоп кетем да.
Эми бир күн болсо бир күн эми ким билет ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Эмебизге кепилдик жок да жашообузгачы. Негизи эле болот. Кабырдын дагы эмеси бар да. Сүрү бар. Эми бизге ошончолук тирүү адамга ошондой сезилип атат эми. Маркумду ичине койгондо эми алга кандай сезим болот да. Ошо алымдарыбыз айткандай бирөөлөргө тар болот дейт жайы, бирөөлөргө кенен болот дейт жайы. Жакшы казылып батыраак бүтүп калса, биз жакшы адамдын жайы экен деп ойлойбуз да. Ушундай бир окуялар бар. Бизге эртең менен өтүп кетсе, түшкө чейин коюш керек деп коет да. 5-6 саат ичинде. Эми биз баягы ойлонуп калабыз да, эми кантип 5-6 саатта жетишебиз? Анда биз айтабыз, мусулманча кылабыз депчи. Толук эле казып кое кылыш керек да. Срочный да. Эми азыр мамлекетибизде жарандардын баардыгы дин, ислам динин өтүп атат да көбүчө. Дин менен жашап калышты көбү, аны көпкө кармабайт. Алымдарыбыз айтып атат, денеси муздай электе тезирээк койгула депчи. Болбосо биз убакыт күн чоюп кармаган сайын маркумду, ал денеси катып, өзүн анан баягы убакыт өткөн сайын баягы бергенде, бул эмеден адамдын денеси ошо тырышып катый баштайт экен да. Анын өзүнүн денесине өзү кыйналат деп атпайбы. Ошон үчүн тезирээк коюш керек деген ошо алымдарыбыз ошол маселени чыгарып берген да. Көпкө кармабагыла. Жок, ал эми Кудай тааламынан да алчы. Бизден зависить этпейт. Эми бизге күндөгүдөй эле баягы казып жүргөндөй эле казабыз. Эми баягы маркумдун ээлери келип ичине кирип көрүп калышат да. Бир көрөлү, карап чыгайлы депчи. Анан кээ бирөө эми тары казып коюптурсуңар деп да сөз кылышат. Бирөөлөр кирип алып ыраазы болуп кетишет, ичин көрүп, сонун казылды, кенен болду депчи. Көрсө ошо маркумдун ээлеринен болот экен да. Негизи биз ошо жай казганда башында эле айтабыз ушундай. Экинчи комнатасы отурганда мындай, ушундай отурганда баш тийбегенче илип калабыз депчи мындай. Анткени баягы адам Куран окуп көмүп кеткенде баягы адам ойгонот деп койгон сөз бар да. Ойгонгондо баш тийбегендей болупчу. Узундугу кенен болот, 2 метр, 2,20 болот. Анан отурганда баш тийбейт. 2 киши кирип, баягы маркумдук кенен койгончолук ошого чейин удобство кылып беребиз да. Кээ бирлер бар эми. Мурун бир илгери аябай терең казчу да, 2-3 күндөп шашпай, мындай туруп Адамдын боюндай казчу да. Анан кээ бир жерлерде ошондойлорду көрүп калып, анан бизге келип ошону требует этишет да. Ошондой келишпестиктер болуп калат. Негизи бир адамды көмүш үчүн канча квадрат метр жер бөлүнөт? Же ар кандайбы? Биз бир адамды көмүш үчүн 2,5 мыңга 4 метр алабыз да. 2,5 мыңга 4 метр. Жаш баланыкы андан кичине? Жаш баланыкы кичинекей. Сиз айтып калбадыңызбы, дал ушул сурактар башталган убакта адам отурат деп, ошол ченеп жасап калабыз деп. Шарият боюнча да ушул сурактар боюнча сураса болобу? Кандай болот? Шарият боюнча илимдүү жана молдолордон сурабаса, биздики деле илим жок. Биз бирок ушунча казып атканга жараша биз ар бир ошо эмелерди имамдардан кеңешип, мындай жөнөкөй эле стройка эмес, баягы акыркы маркумду акыркы сапарга узатып болгон үчүн имамдардан сурап турабыз, ар дайым кеңешип. Анан баягы ушундай талаптарды коюп беребиз да. Баягы баш тийбегенче эле 2 киши кирип кенен койгончолук кылып беребиз. Анан ар жагы уже баягы Алладан дейт да. Адам жакшы адам болсо, өзүнүн баягы амалына жараша көз канча алыстык көрсө, ошончо Алла кеңейтип берет деген жана хадистер бар го. Ошондой болуп калат. Кээ бирлер бар эми кененирээк эле кылып бергилечи дегендерге деле касып беребиз. Анда бизге убакыт бергиле кичине. Баягы 4-5 саат бергиле, касып беребиз. Андай учурлар да болуп калат. Майла жок, топ турганча алып калабыз да.
бирок ал нерсе баягы жөн эле убакыт кетет. Анан баягы азыр айтып кеткендей көз алла адам өзүнө жараша коюп эметип коет деп атпайбы, кабырчы. Анан маркумду деле баягы кыйнабай эртерээк койгонго аракет кылабыз биз дагы. Болушунча бүгүн айттыбы, сразу баштап эртең мененкиге эмете берсеңиздер болот. Түнү менен казып. Ушундай. Негизи жогорудан бери сүйлөшүп жатабыз адамга көр казылып жатканда жыландар чыгып калган учур болот, жер кабыл албай калган учур болот депчи. Кээ бир учурларда угуп калган элек дал ушул адамды казгандан кийин сөөктү чыгарып койгон учур кездешет депчи. Биз да угуп калганбыз, бирок бизде андай учурлар кездеши элек. Бизге болдук андай учур болдук да. Ал жанагы имамдар деле болот экен да. Сөөктү жашырып аткандачы. Ошо үстүнкү айылдарда имамдарыбыз айтып коет ошо. Жанагы абортто иштеген аял киши болот го. Ошонун сөөгүн ошо жашырып атканда жер кабыл албай чыгарып коет да. Ошо бизге айтып берди ошо. Анан Чубак ажы раматтылыктан сураптыр ошо. Кандай кылалы дамыла ушинтип чыгарып коюп атат дегенде, мунун өзүнө ошону муундап туруп анан койгула дедим да. Колун өзүнчө, бутун өзүнчө. Эми ким кылат муну десе, балдар кылсын дептир да. Балдар кылып бериптир. Анан муундап туруп анан жашыргандан анан жер кабыл алды дейт. Мына ошондой окуялар болот. Анан ушу туугандар башка динге кирип кеткендер дагы жер кабыл албайт аларда. Өзүбүздүн ислам динибиз менен чоң аталарыбыз карманып жашап келгени менен биз да ислам динибиз менен карманып жашап өмүрүбүздүн аягына чейин жашаш керек. Анан башка бир бийликтин себебинен же жанагы байлыктын себебинен кирип кеткендер да болуп атат башка дин секталаргачы. Вот ошолорду кабыл албайт да жер. Ошо имамдар да айтып атат, ошо өздөрүнүн ушундай окуяларынан келет. Бир адамды баягы туугандары суранып калыптыр эми. Бул убагында жашоосунда кандай жүргөн адам деп сураса, ушул жанагындай секталарга кирип кетиптир. Евангелие деген секталар бар да. Анан кийин айылда жашаган чогуу туугандары келип, эми мусулманчылык окуп коелу деп келишет да. Баягы динден алыс жашаган адамдар ушундай да. Баягы эми аталарыбыз деле ушул ислам дини менен жашап, ушу мусулманчылык менен эле карманып келген, ушу кепиндеп эле коюп коелу десе, коюп койсо, бир аз Куран окутуп баскандан эле жерден чаң чыкканда үстүнө түшүп кетиптир да жерчи. Ошо маркумдун үстүнө. Анан чаң чыгып кеткен. Ошондо адамдар бир 50-60 метр баскандан кийин анан ошо аркасынан үн чыгып анан чаң чыгып кеткен да жерден. Бул эмне болду деп аркасына караса, чаңды көрүп калышыптыр да. Жаңы эле коюп эле кеткен эле чаң чыгып кетти да, кабырынанчы. Анан ошондо имам айтты, эми азабы катуу болот деди да. Жер өзү чапты да, аны кысты да. Ошо жердин өзүнүн кысканы ошо сыртка угулат да чаң болуп. Ошондой белгилер, окуялар бар. Эми бизге Аллах таалам көрсөткөн жок эми андай нерсени. Көбүнчө имамдар көрөт экен да. Андай окуяларды айта берсек толтура. Неме көп да. Өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуяларды айтып бердик. Анан биякта негизи биз мусулманский мүрзө биякта. Только мусулмандарды коебуз. Христиандардын мүрзөсү өзүнчө да. Кээде болуп калат андайлар дагы. Баягы кабыр казат деп эле биздин номерибизди өлүп калат, анан баягы суранышкандан бала жок дегенден барып орустардыкын да коюп калабыз. Айтып койбодуңуздарбы, дал ушундай кабыр казатып биздин номерлерибизди берип койгон учурлар болот депчи, азыркы сиздер ушул жумуш менен алектенип келесиздер. Анан атайын мындай жай казуу үчүн бир айлык акы төлөнүп берилеби өзгөчө, же болбосо дал ошондой сөөктүн ээлери гана ыраазычылык катары төлөшөбү? Негизи жай казгандарга бул сөөктүн ээси эле төлөп берет. Атайын
бир сумма бар же болбосо көңүлдөн чыгат? Көңүлдөн чыгарып сүйлөшкөнгө жараша. Колунда жоктор болсо мындай ылдыйраак айтып. Ушундай. Айырмачылыктар болот. Аябай эле чоң айырмачылык. Биз мусулман кылып жаратып койгонуна, мусулман болуп калганыбызга шүгүр айтабыз. Орустардыкы кичине башкачараак болот. Гроб менен алып келип, анан ичишип, коштошуп, Мүрзөнүн жанында. мүрзөнүн жанында эле ичишип, коштошуп, анан гробдун үстүнөн эме менен жабабыз. Мык менен каккылап туруп эле гроб менен коюлат да артка. Туугандар эми ушул оградка коюп, сүрөт коюп, ошол туура эмес экен да шариятта. Анан мондай эле жыгачка эле жазып койсок, же ташка эле жазып койсок, эми табылбас үчүн ушундай эле кылып койсок жакшы экен да. Мен да ошо былтыр байкем казы болуп, анан ошо сүрөт коюп коюптур ошо жеңем. Анан коюп ошо айылдын имамы айтканда биздечи эми улуу байкем аты Рыстай да, Рыс келди. Анан Рыстай бир келсең деп, анан биз сүйлөшпөдүк белек, сүрөт койбойбуз депчи. Анан ошо шурпа алып келип, анан калай менен бетин жаптык да, ошо маркумдун бетинчи. Ошону айта кетет элем да туугандарга. Куран окуйм деп ой менен келет да, урматтуу көрөрмандар. Анан бул сүрөттөр ошо адам баласын алаксыта берет да, баягы. Атын окуп эле, анан жылын окуп эле алаксыта белетчи. Анан негизи акыйкатта чындыкты айтканда жин шайтандар бар да. Ол сүрөттүн көз бар нерселерге жин шайтандар келе берет. Илгери чоң аталарыбыз айтып калчу эле. Баягы кечинде кеткенде ошо кабырганын жанына арасына жатып түнөп анан кетишкен да. Көрсө кабырга жанагындай ит куштар келбейт экен да. Алардан баягы макул жандар сезет болот да, кабырда азаптычы. Ошон үчүн ит куштар кирбейт экен бергечи. Ошентип анан баягы түнчүндө адашып кетип чоң аталарыбыз анан жол таппай ушул кабырга жатып кетти деген ушундай имиштерди, уламыштарды угуп калчубуз да. Көрсө ошол экен да, ошол убактарда сүрөт болчу эмес экен да. Анан кийин эле биздин ошо муундар кийинчерээк ошо сүрөт коюп, баягы эстелик депчи, ошо эсибизде калсын деп ошо сүрөт коюп калыштыр да. Эми азыр жатыштан дагы өзүң деле мындай сүрөт карап, эми бул көз тартып атпайбы эменичи, жин шайтандычы, ошонун облигине кирип алып анан келет экен да. Ошондон азыр жата албайсың, ушу сүрөттүн баарына ошол коркутуу эме берет да сүрөтчү. Ошол баягы сиз өзүңүз сурагандай, ошо кабырда ошо адам баласы ошо коркуу сезими кандай болот деп. Мына ошо сүрөттөн коркушат көбү. Түнчүндө эле мындай кетип баратсаң, айга чагылышып эле тиги сүрөт адам мындай азыр күндүз мындай көп билинбейт сүрөтчү. Анан айга түнчүндө булардын убагы болот деп атпайбы жин шайтандычы. Ошол учурда айга чагылышып кетип анан адам баласына коркунучтуу көрүнүп калат да көзүнөчү. Ошондон чочуп анан кийин буларга эмне баягы эң негизги милдети буларды адамды коркутуп, ошо корккон учурда бул адамга кирип кетет экен да. Жин шайтан кирип кетет экен. Булар ошол моментти күтүшөт да. Ошон үчүн түнчүнө көп баспагыла деген ошол себеп да. Кээ бир айылдарда карасаң эми Жалал Абад областтарында биз ошо дабаттап жүрдүк, ал жакта көбүнчө кабырлар ошо айылга жакын болот экен да. Айылдын тургундары ошо кабырдын арасы менен басат экен, ушундай жолдор бар экен да.